Сагыңыз эже, ушул апитерапия менен канча жылдан бери алектенип келесиз? Канча жылдык тажрыйбаңыз бар? Анан апитерапия деген эмне, ошол боюнча элге түшүндүрө кетсеңиз. Саламатчылык, рахмат. Апитерапия менен иштегениме мен ошо 14 жыл болду. Апитерапия деген бул арынын уусу менен дарылоо жана арынын уусунун шыпасы деп коебуз да. Бул илим табигый жол менен ар кандай ооруларды дарылайбыз да. Мисалы, нерв оорулары, дем алуу оорулары, тамак сиңирүү оорулары, кыймылдаткыч жана таяныч деп коебуз кыргызча айтканда. Ошондой системасы оорулар менен, аллергиялык оорулар менен жана эркектердин жана аялдардын оорулары менен дарылайбыз да ооруларын. Арынын уусу болгондо ошондо арыны менен чактырасыздарбы же ошонун уусу менен жасалган дарыларды колдоносуздарбы? Жок, арынын өзүн чактырабыз. Баягы эме деп коет, баягы орусча айтканда точкасы деп коет, өзүнүн точкалары болот. Ошолорго чактырып дарылайбыз. Анан дагы грыжаларга абдан сонун да. Соорулуп кетет да кыргызча айтканда. Орусча рассасывать деп коет. Анан бул мисалы ошо арыларды кайсыл жактан алып келесиздер? Кыргызстандыкыбы же бул атайын ушундай арылар болобу? Ушул да кызык болуп атат да. Бул арылар Кыргызстандыкы, пчеловоддордон алабыз да буларды. Ошолордон сатып алабыз, ошолор бактырабыз ошолорго. Кадимки эле бал берген арылар. Анан бул арыларды мисалы 2-3 киши чакса, бир эле ары чакса шишип кетет го, андан кийин 2-3 жолу чагабы кандай болот ушул жагы? 2-3 жолу чагылбайт. Бул бир эле жолу чагат, андан кийин алары пайдаланбайт, өлүп калат. Одноразовый жана шприцтей болот да. Андан кийин экинчи колдонбойт. Болбойт колдонгонго. Анан мисалы жана дарылоо курсу канча убакыт болот? Оорулардыкы. Ар ким сага кандай да? Дарылоо курсу эмеге диагнозго жараша болот да. 10 күндөн 21 күнгө чейин болот. Күндө бир маал чактырабы? Ооба, күнүгө келип турат. Анан орточо эсеби канча суммага болот? Мисалы, бир киши дарыланам деп баягы айтып койсо, ошо сиз санап кеткен дарттары. Мисалы, мына 10 күн алса 3000 сом болот. Күнүнө 300 сомдон. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн, ар бир ары 300 экен деп. Ар бир ары эмес, бир сеансы, бир күндүк алган лечениясы 300 сомдон болот. Адресиңиз, дарегиңиз каякта? Телефон номериңиз? Дарек Бишкек шаары, Чүй 136, Тоголок молдо менен кезилишет. Телефон номерим 0705 20 71 61. Анан баягы сизге дарыланууга келген бейтаптар ыраазычылыгын айтып, баягы сизге алкыштарын айтып, көп эле айтышабы ошол боюнча? Көп эле айтып, көп эле ыраазычылыгын билдирип кетип атышат. Көп адамдардын результаты болуп атат да, абдан жакшы. Арыдан тышкарыда мындай чөп, мындай эмелериңиз барбы? Башка дагы? Арыдан башка нукурат заттар бар да, жана пчела чыгарат го. Пчела терип келет, ошолордон маточный молочко деп коет, прополис, пыльца, перга, пчелиный яд деп коет. Ошолордун баарын ары терип чыгарып келет, ошолордон чыккан продукциялар бар да, ошолор менен чогуу колдонобуз. Адамда бул 365 точка бар. Өзүңүз негизи бул кесипке кандайча кызыгып калдыңыз? Кызыккан себебим, мен өзүм гайморит менен 7-8 жылдай оорудум. Укол алсам деле жардам бербеди да. Ушундай суук болгондо эле обострение болуп эле кайра эле ооруй берчүмүн. Анан ушу Бишкекке апитерапия келди деп, анан ошондо коллегаларым айтып калды, көрөйүнчү деп, өзүм лечение алып, 2-3 курс. Анан результат болду. Ошондон кийин анан мен ишенип, анан кайра буяка окуп өзүм
мен ошол боюнча иштеп калдым. Ошол сизге кайрыла турган же болбосо баягы ютубтан көрүп аткан адамдарга эмне деп кеңешиңизди айтасыз? Арынын баягы дарысы пайдабы же оңойбу же кандай зыяндуулук жагы жокпу? Зыяндуу жагы жок. 100% мен айта алам. Келип лечение алышсын. Лечение абдан жакшы болот. Рахмат.